Кезінде Сократ айтканда, соттор ким деген суроону биз да билебиз. Бүгүн таза инсанды капкара кылып жаап коюш 2 күндүк жумуш. Кызылдай каракчыны баатыр кылып Манас орденин тагып коюш 2 сааттык жумуш. Буга мисал. Кылмышыны канчалык деңгээлде далилдеп берди? Кыргыздын дагы бир азаматы, бирөөгө жагабы жакпайбы, бул экинчи маселе. Мурат Суталиновду дарыгерлер жыйналып, кеңешме өткөрүп, 4-чү баскычтагы атым өчкөр жанакы жаманаттагы оору менен оорукчан деп тыянак чыгарып берди. Сот анын ишин карабай четке кагып, үйгө чыгарбай, дарыланууга чыгарбай койду. Бул не деген сот? Ошонун жүрөгү бар бекен, жок бекен, бир рентгенге салып көрүш керек. Жаш эле бала экен. Ал карьера жасаш керек. Себеп ошондой тапшырма алган. Ошондой андан жеңилирээк оорукчан экен, 3 күндө каза болуп калышы керек деген не деген баш кесерди килемдин үстүндө узатып жиберди. Бүгүн кайда ошол баатырлар? Кайда ошол баатырлар? Биз неге өзүбүзгө өзүбүз ушунчалык мыкаачылык бар атабыз? Биз неге ушунчалык ташбоор болуп калдык? Суталиновдун кылмышын далилдебей туруп, мойнуна койбой туруп, ошончо жылга эркинен ажыраткан. Кебетесинен эле көрүнүп турбайбы? Анын үчүн дарыгер болуштун кереги жок. Өңүн көрдүңүздөр. Араңдан араң басып калыптыр. Мына ошол азаматка генерал азаматка райондук сот баш тартып койгондон кийин мен биротолот түндүм. Сиздер деле көрүңүздөр, интернетке кирип көрүңүздөр. Демек, ошону көргөндөн кийин да биз унчукпай аткан болсок, акыр заман келиптир деген маселе. Ар жума күнү этият болушубуз керек. Акыр заман келиптир. Себеп акыр замандын белгилеринин бир өзү ушундай болуп калат дейт. Элден ушунчалык мээр качат дейт. Бизде мээр качыптыр демек. Биринчиден, экинчиден туура айткан кишини четке чыгарып калат дейт. Жалган айткан кишини төгөрөктөп төбөсүнө көтөрүп алып көтөрүшөт дейт. Бүгүн биз ошондой коомго барып калдык. Мен бул жерден мыйзамдык тарабын четке коелу дагы, адамдык, ыймандык тарабын көбүрөөк айткым келип атат. Ал дагы жагабы бирөөгө жакпайбы башка маселе, дагы бир жолу айтам. Ушул өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөшүп аткан дагы бир кыргыздын азамат жигитин генерал болгон, министрлик даражага чейин жеткен киши. Бүтүндөй адамзатты кырабыз деген немистин генералдарын дагы андай колдукка салган эмес Советтер Союзу. Аларга дагы дарыгердик жардам десе берип турган убагы. Бүгүн кыргыз соту, кыргыз генералы, бүгүн бар эртең жок деп турган генералды 2 күн болсо дагы үйүндө адамча даарылансын дегенге жок деген чечим чыгарып атат. Мына ушундай соттон кийин биздин сотко берип аткан маселебиз оң жагынан чечилеби деген суроону беришиңиздер мүмкүн. Себеп мен көп угам. Баягы кайдыгерлер бар да. Мына 60-тан өтүп калган биздин эжекелерибиз, агайларыбыз, аксакалдарыбыз баягы кол топтоп жүрсө, айрыкча жаштар айтат экен. Мындан эмне чыгат? Колуңардан эмне келет? Ошол суроону берген азаматтарды менимче бүтүндөй коомго эмес, өзүнүн үй бүлөсүнө деле көп жардам тийгизет. Себеп ал кайдыгер, ага баары бир. Эгерде жүрөгүбүздө дүкүлдөп согуп турган бир муштумдай эт чындап Кыргызстан үчүн деп согуп аткан болсо, келиңиз эже, келиңиз апа, келиңиз аба деп туруп биринчи ошол ой бериш керек.